Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн бизде конокто белгилүү ушу адабиятчы, чыңгыз таануучу, жазуучу Дүйшөн Керимов агайыбыз келип отурат. Биздин ушу сүйлөшө турган сөзүбүз кайрадан эле ушу ыйык Куран жана котормонун ушу кыргызча мааниси жөнүндө болмокчу. Себеби дегенде бизде мына Темиралы Кунашев агайдын котормосу бүгүнкү күндө ар кандай сын пикирлерге эмитен эле туш боло баштады. Негизи ушундай болуш керек өзү негизи. Сын болмоюнча эч жерде жакшы бир нерсе чыкпайт да. Анан экинчиден ушу коомго жаңы бир нерсе кирген учурда сөзсүз сын пикирлер пайда болот. Талаш тартыштар. Буга чейин мисалы үчүн мен ушу 4-5 котормон чыкты. Ошолордун биринде ушундай бир сын болгонун уккан эмесмин. Бирок биринин артынан бири кайра эле чыгып келди да. Ошо котормолор. Демек биринчи котормолордун бир кемчилиги болгон үчүн кийинкилер кайра которуп атат да. Алымсынбаган үчүн. Бирок барысы ушу эч кандай сын пикири жок эле, мындай эле тынч эле келип аткан да. Анан бул Темиралы агай кандайдыр бир деңгээлде бир ушу жаңы нерселерди киргизтүүбү же бир Куранга бир жаңы ачылыштар кирдиби айтор, ушундай сын пикирлер пайда боло баштады. Анан сиз эми как адабиятчы катары. Себеби дегенде бул жерде ошо кыргызча мааниси жөнүндө болуп атат да. Буга чейинки ошо котормолордун кыргыз тилинин, адабий тилинде бир топ татаал которулганы, түшүнүүгө кыйын болгону жөнүндө болуп келди. Аны ар кимдер ар кандай талкуулап келишти. Анан бул жерде ошо жатык тил менен түшүнүктүү болуш үчүн башкача которулган үчүн дагы ошол айтылып атат да. Анан сиз эми мына ошо интеллигенттердин, анын ичинде ошо кыргыз тилин мыкты билген интеллигент мусулман катары ушу Куранды окуп азыр кызыгып атам деп айттыңыз. Ошол пикириңизди айтсаңыз, бунун эмнени жаңылыкты айтат элеңиз? Темиралынын которгонун бул кызыгып калганым, мурдагы Курандарды да карадым да мен. Элис Турсунов которду, кийин Төртөө которду дагы которуп, мына биздин акын акебиз дагы Надырбек Алымбеков деген которголорун карадым мен баарын. Орусчасын да карагам мен, орустар которгон. Бирок ошол тилди мен тилчи катары, адабиятчы катары тилдин бузулганын көрүп эле айныйсың да. Окуп атып эле. Окуп баштаган. Себеби бул тил да, ал Курандын өзүндө деле ошол улуттун өзүнө тийиштик жок, аны улуттун тилин оңдоо же тигүү деген көрсөтмө жок ал жерден. Тескерисинче ошо улуттун өзүнүн тилинде сүйлөтүү. Өзүнө, анан баарыбыз эле арабча билбейбиз да, туурабы? Анан мен бу Темиралыга котормосуна кызыкканым, назарым түшкөнү, Темиралы өзү Айтматовдун жанында жүргөн кезинде мен ошол Ош Бедисин окуп шынарлап жанында жүргөн Рыспай Абдыкадыров деген биздин классик обончу, атактуу обончу, дүйнөнүн музыканттары кызыгып азыр дагы ал кенч өзүнчө. Ошол кишинин колунда үйүндө жүргөн чогу. Анан кийин таанышканыбызда өзү биринчи мерте мага көрсөтүп атат. Айтматов жөнүндө жазып эскерүүсүн жазып жүргөн экен мындан 4-5 жыл мурун. Анан мен биринчи окуп аны. Бирөөгө көрсөткөндөн айбыгып жүрүптүр, мурда китеп чыгарган эмес да, адабиятка аралашпай жүргөн. Анан мен ал ошо китепке кызыгып, анан ал китептин мыктылыгын түшүнүп, анан биринчи көрсөткөн кишим ушул Аалыке Молдоканов, Аалы байке. Ал Молдоканов деген өзү көп жылдар. Сиз ошо китепти Аалы мен өзүм окуп апарып көрсөттүңүз. Мен өзүм окуп аны тамшанып, ал чоң узак сөз. Мен аны окуганым, биринчи кандай ага таң калганым, анан өзү мен үйгө барып окуп атпаймынбы? Окуп атып анан бир топ жерге мен кексе окурманмын өзү, 3 барактан кийин эле анан же ары кетем, же таштаймын өзү китепти, кесирип болбосун. Анан мен окуп атсам эле бир саат түнкү 2-3-төргө чейин окуп жиберип турмун. Анан чалып атам да телефонду алып, чөнтөк телефонду. Анан бу Кунашев Темиралды уктабайт экен өзү, мыкыйкү деп болуп артыкча жүрөт экен. Анан ал досум алып атат. Бул да ойгоо экен да. Темке деп мен айтып атам да, бул да чочуп кетти деп түн ортосунда чалып атса. Анан мен сурап бердим, уктай эле экенсиң, жакшы. Мен бул бергениңди окуп атам баш көтөрбөй. Сен китеп жазып жүрмөсүңбү мурда? Деп сурадым да мына. Десем, жок, мен жана Куранды трактовка кылып жазгам орусчасын. Анан кийин башка мындай адабий китеп жаза элекмин. Анан китеп окугансыңбы? Сен өзү китеп окуган кишисиңби? Мындай адабиятты казып окугансыңбы? Мага окшоп десем, жок дейт. Мен 9 жыл ошол
чоң дамбылдардын колунда диний китептерди окугам, араб тилин окугам деди. Ал мурда эле билем, анан ошентип айтты. Мен адабиятка тиешем жок деп. Анан мен айтып атам тамашалап. Abi, молдоке, сен өзүң чоң молдосуң, молдоке деп айтайын эми. Ал мечитте отурган кишинин баары эле молдоке дейбиз. Куранды чечмелеп аткан кишини кантип молдоке дебейсиң? Ай молдоке, мен эми тийип качып жүрүп, мына эми намаз окуп мусулман болуп жүрөм 60-тан өткөндө. Бу молдокелердин бир жакшы келмеси жагат мага, жүдө жагат дедим. Аллах билип билбей саган күнөөмдү кечир деген. Ошо молдокелер айткандай, сен да билип билбей бир чоң иш жасап алыпсың досум. Мына Айтматов жөнүндө мен дүйнөнүн калемгерлерин да окугам. Биздикин кой дедим мен, биздики баары эле чике деп эле тең туш болуп эле жазып атат. Сен абдан мыкты жазыпсың буну. Бул көп жыл жанында жүргөн экенсиң. А киши сага маани берген экен. А киши сени менен далай сухбат курган экен, диалог болуптур. Абдан мыкты экен деп анан ошондон анан Темиралы экөөбүз жакындаштыр да, жакындашып калдык. Адабият жакындаштырды, достоштурду да. Андан кийин Ырыспай экени жаздым. Мен айттым, сен эми Ырыспай экени аттап өтө албайсың. Ырыспай деген дагы обондун гени, кыргыздын өнөр. Анан сен Ырыспай экеле тиги көз жаш кылып айта берчү экен үйүндө жүргөндө. Эми ал өзү, ой сен Айтматовго барышың керек. Айтматов түшүнөт сени деп эле. Бул киши анын үйүндө 1 жыл жашады да. Айтматовго жолдомологон да. Анан ал Ырыспай экени да жазды. Эми ошондон улам бул баягы тилинин кыргызча жаза билгендиги чачырата. Кыргызча ошо кыргыз тилин жакшы билгендигинен улам анан мен ошол жанагы жерден айтып атпаймынбы? Алыкеге сунуштадым да, Алыке. Моуну карап көрүңүзчү. Мына биздин академиктерден өдө эле жазып атат, Айтматовдун 90 жылдыгы келип калган. Бул Темиралы деген жаңы калемгер жазыптыр. Сиз биле элексиз муну. Окуңуз мына уну. Анан ылайык келсе ошо тил комиссиясынын орун басары болчу, жанагы төрөгасынын дейбизби, жетекчисинин. Анан ошол тил комиссиясы көп эле китеп чыгарып атасыңар. Мына муну сунуштабайсызбы? Мага жакты дедим мен. Бул жакмак турсун, мен ордуман тура калып окуп атам. Жатып тура калып. Десем ага киши окуп эле анан, ой бул ким кайдагы неме деп эле алып чочуп калды. Бул мен сен кайда катып жүргөнсүң дейт муну. Анан ошондон ал Темиралыны таанышып, анан Алыке кишиге сиз себепкер болгон экенсиз бул киши. Алы Молдоканов деген кыргыз тилинин мындай айтканда мастери болгон. Ал мастер эмес, жетекчилик кызмат иштеп жүрдү ошол жерде көп жылдар бою. Күйүп жүрдү. Анан кайран киши былтыр пандемия убагында кайтыш болуп кетти. Ушуну которуп атып, эме редакторлоп атып кайтыш болуптур. Анан мага канча жолу чалды. Ой суктаны ушундай экен, бул мен Куранды, анан мен тамашаладым. Анда Алыке, сиз агарып аткан турбайсызбы бул Куранды редакторлоп атасыз десем, эми баягы мусулманчылык менен айтканда, дегеле пендечилик менен айтканда, Алыкең акталып кетти бул дүйнөдө. Ошо Куранды редакторлады. Ошонун корректурасын текшерди. Бүт каталарына чейин. Анан баш сөзүндө мыкты жазыптыр. Анан бул Куранга мен окуп, Куран деген эми чет оюлбаган бир өзүнчө бир кенч да. Ал мына Кара Кеченин кенчтери же Казакстан мунай түгөнсө түгөнөт, а Курандын касиети, Курандын ичиндеги куту, ыйыктыгы муну аңдап, адамзат аңдап түшүнүш кыйын. Анан биздин молдокелер муну Куранды менчиктеп алгандай, Алланы менчиктеп алгандай сүйлөгөн кишилер бар бизде. Андай эмес. Куран ал менин да Кураным, мусулман болгондон кийин. Алла менин да Аллам, Кудайым, туурабы? Ар эл өзүнүн тилинде айтат, бирок бир Кудай. Анан кийин Куранды ошондой кызыгып, кайрадан карап көрдүм. Мурдагыларынан мүдүрүлүп мен качсам, бул Куранга ошо кайрадан магниттей тартылып, азыркы эме менен айткан, сөз менен айтканда, окуп атам, Кудай кааласа жакшы котормо болуптур. Мындан кийин да мыкты котормочулар чыгар, мындан кийин да. Улуу Алыкул айткандай, улам бизден да кийин, бизден да акылдуу, бизден да билимдүү жаштар чыгат да. Мисалы үчүн мына орус тилинде деле азыр ар бир 2-3 жылда бирден котормо чыгып атат. Куранды кайра ошо кайра которушуп атат. Ушуну айтып атам да, бул кеш өзү бул ошол котормочу деле бекеринен которбойт, ошондон бир нерсени таап, анан ошону менен которуп атат да, мына бул жерин оңдошум керек экен деп.
Демек бул өзүнчө кең сиз айткандай болуп атат. Эми могул өткөн котормо менен мунун ортосунда кандай айырмачылык бар? Мисалы үчүн мына бул китепте 4 котормочу которуп атат. Анан бул Алыке Раматылыкта жазып коюптур, бул ашар котормо деп. Ушуга кандай баа бересиз? Мында ким жоопкерчилик алат же кандай кимизи эмне которду кантип түшүнсөк? Мен адабият менен айкалыштырып сүрөйүнчү. Мына ашар десе таарынбаш керек. Алар өзүлөрү таарынып калышы да мүмкүн ашар деп айтсачы. Ашар деп үй курат. Ашар деп бир жакшылык иш жасаганда ашар менен чогулуп жасаган нерсе. Анан ал 4 соавтор дейт орусча айткандачы. Авторлош болуп которуптур да. Мен ушул жерден бир нерсе айтсам, бул Айтматовдун болуп турган кезинде 80-жылдын ороп арасында мына улуу манасты кара сөзгө салган. Кара сөз проза түрүндө жазалы. Себеби ыр түрүндө болгондо дүйнөгө которуш кыйын экен деп. Анан ошо жазуучулардын атайын чогулушунда тандалып, ошо кездеги кара сөздүн чеберлери деп 2 жазуучу калемгер тандалган да. Биринчиси Ашым Жакыпбеков, экинчиси Кеңеш Жусупов. Анан бир аз өтпөй эле Кеңеш Байке, Кеңеш Жусупов, ал киши да мыкты жазуучу, анан ал киши баш тарткан. 2 киши иштеш кыйын экен бул калемде. Чынында ошондой да. Бул эми бир экөөсү сүйлөп аткандай сөз эмес да. 2 кишинин пикири баары бир экөлөк. Анан бул жанагы коллективдүү деп атпайбызбы? Ашар деген коллективдүү деген сөз. Андай которулгондо мен ал жагына билбейм, ама алар кандай. Бирок котормону мен ачып окуганда эле айтып атам жана башында. Мисалы үчүн Элин Сабаныкы мен устатым болгон. А киши ыр кылып жиберип такыр болбой калыптыр деп молдолор өзү аны тиги. Анан экинчиден ал контексттен эмес ба, орусча азылчыны аралашканда башы дагы баталга коюла жазсап а киши өйдө төмөн болуп жүргөн аны өзүндө. Андан кийинки мына ашарчыларым которуптур, ашар деп коелу. Андан кийин мына биздин дагы эле калемдеш Байкебиз которбоду, агабыз мына Надырбеков, Алымбеков. Надырбек Алымбеков деген аксакал которду. Эми а кишиникинде карадым мен, ал баягы мындай деми батыр. Мында бу сөздү биринчиден булар орус тилинен которуп атат. Биздин менин калемдештерим Эрнис Турсунов деле, анан Алымбековдеги арабча билбейт да чында. Эми үйрөнүп аткандыр мүмкүн. Бирок орустун булактарына таянып которот. Анан черес келип атат. Тиги ашарчылар мүмкүн молдолордур, бирок адабий тилге келгенде кандай? Көрдүңбү? Адабий тилге келгенде. Анан бул Темиралынын артыкчылыгы, буга чейин бул түз эле которуп аткан жок да. Ал Айтматовдун жанында, улуу калемгердин жанында жүрүп билим алып атат. Анан ошол китебин мен окугам да, жазганын, эмгегин окугам. Анан мен ынанып, анан карап, анан тигилерге салыштырам. Мен дайыма салыштырып окуйм өзү, карандаш менен чийип. Анан бул мына жерде бир суроолорун жазган турбайсыңбы? Мен дагы ошол бул өзү окуп атып мына мындайларды жазып койдум мен да. Куранды сага бактысыз болсун деп түшүргөн эмеспиз деп Така сүрөсүндө айтылат. Бул эми мына компас кылып алат жүргөн сөз да. Куранды мына ушул Алла Таала айтып атат да. Алла Тааланын сөзү да. Сага дейт, пендесин айтып атат. Баксыз болсун деп түшүргөн эмеспиз деп атат. Көрдүңүзбү? Эмне деген чулуу маани жатат да. Анан кийин эми мен салыштырып, мына уларыңда деле салыштырыпсың. Мына ошонусун. Мына мисалы үчүн мындай айтсаң сен ошону. Бул котормодо, бул ошо биздин 4 аалымыбыздын которгон котормосу боюнча Имран сүрөсүнүн 3-аяты мындай деп которулуп атат да: ал сага өзүнүн кол астындагынын чындыгын тастыктоо үчүн китепти акыйкат менен түшүрдү деп атат. Эми ошондо акыйкат менен түшүрдү дегенди мисалы үчүн биз ошо адабий кыргызча түшүнгөндө кандай түшүнөбүз? Келегей сөз, келегей сүйлөм болуп калганда китепти акыйкат менен түшүрдү. Ал эми Темиралы Кунашев которуп атат. Ал сага андан алдыңкы жазууларды тастыкташ үчүн жазууну, Куранды түшүрүп жатканы ак. Баракелди дейсиң, бу жерде мындай. Бу жерде мына акыйкат деген сөздү ак деп эле кыска эле которуп атат да. Мына ак деген сөзүңдү мен да окуп баягы карандаш менен чийдим эле алды. Мына ак деген сөздө кыргыздын өзүнүн тили айкашып турат да. Мына кыргыз өзү ак деп сүйлөгөн. Мына менин эле чоң атам өлүм ак деген. Мен ошолорду мисал кылып жазып жүрөм да. Мына өзүмдүн атамды мактагандай болбойбун, ошол киши балам өлүм ак дечү. Көрдүңбү? Өлүм ак деген сөз, өлүм өлдүңбү, акталдың же акка өттүң деген сөз да. Битти. Эми ушуга түшүндүрмөнүн кереги барбы? Кандай кыска, кандай чулуу айтылып атат. Ак деген кыргыз жалпы мына ак деген бул кыргыз эли
Башка элдерде эле ошондой. Бирок кыргыз эли айрыкча ак дегенге өзгөчө маани берген. Бул аяттын мааниси ошо Куранды сага түшүрүп атканын ак деп атат да. Акыйкат деген сөздүн, чындык деген сөздүн эң кыскартылган, чулуу таштай айтылган мааниси да. Бул чындык, эч күмөнү жок деген маанide. Муну эми чечмелеп отуруунун кереги жок. Анан жанагы тигилер мындай деп которду деп атпайсыңбы? Акыйкат деп которуп атат да. Ошон үчүн китепти акыйкат менен түшүрдү. Акыйкат менен түшүрдү дегенде ал эмне деген маани болуп калат да. Мен ошого азыр так айта албайм. Китепти акыйкат менен түшүрдү дегендин өзү келегей болуп калып атпайбы? Ал чубалжып такыр акыйкат менен түшүрдү, акыйкат менен түшүрдү. Акыйкат деген эмне деген сурашып атат. Ал эми кайсыл акыйкат менен түшүрдү дегендей. Түшүрүп жатканы ак. Болду. Демек түшүрүп атканы чындык деген эле мааниде ал кыскалады. эми акыйкат менен түшүрдү, же биягы менен түшүрдү деп Алла Таала кеңешип отурбайт да. Ал ак да болду, түшүрдү. Сага ошол ак, сага мыйзам, сага укук, сага жашоо деген сөз ошонун өзү. Эми мына Бакара сүрөсүнүн 29-аятында дагы бир ушул алхамдулиллах. Аллага мактоо деп которушуп атат да. Аллага мактоо, Аллага шүгүр. Буга оюңуз кандай? Биринчиден, Темир аке которуп атат бул жерде. Алар силер жер үстүндөгүлөрдүн баарын жаратты. Андан соң, бул кийинки өзүнчө экен. Ошо алхамдулиллахты Аллага мактоо деп атат. Бул жерде Аллага шүгүр деп которулуп атат да. Экөөнүн мааниси эки башка сөз менен которулуп атат. Ошондо Аллахка мактоо дегенди кандай түшүнөбүз? Аллахка шүгүр дегенди кандай түшүнөбүз? Баягы мечиттерди кыдырып өзү дервиш мүнөз киши мен өзү мечиттерди кыдырып жума намазга барам да. Бул мечитте кайсы молдо экен деп мен аны аңдып шектенип аткан жокмун, ошо кызык мага. Ар ким бизде салаалап агымдарга бөлүнүп кеткен ошол мусулманчылыктын ичи дагы абдан бир көп агымдарга бөлүнүп кетиптир да. Мени жүрөгүмдү ооруткан ошол да. Менин атам бир эле Мухаммед пайгамбар деп, Алла деп, Кудай алар улуу жараткан, улуу Теңир, улуу Кудай, улуу Аллах деп бир эле айтчу, бир эле Мухаммедди айтчу, бир эле ошол Фатиха менен Ихласты окучу. Эми азыр ошо бөлүнүп кетти дейбиз, бирок ошондо деле бир эле китеп болуп атпайбы? Анан бир эле китеп да, анан бир китепте ошол мына Аллага мактоо, Аллага мактоо деп, мактоо деген сөздүн өзү, мактоо, мактаныч деген сөздүн өзү саал баягы күмөн туудурат да. Мактоо деген Аллах мактоого муктажбы же кандай? Бул мактап атат, сени мактап атат дегендин мындай бир мактоо деген сөз алкыш десе дагы мындай жакшы сөз да, алкыш дегенчи. Шүгүр деген өзү. Сен өзүңдүн ички дүйнөң менен шүгүр кыласың, ошо каниет кыласың. Ошого ыраазычылыгыңды айтып атасың да, шүгүр деп. Мактоо деген. Ал мактоо деген ой мактоо деп жаш балдарды жана күлүк атты тик мактап, мактоо кишини өлтүрөт деген кыргыздын сөзү бар да. Мактоону кишини да өлтүрөт дегенчи. Анан бизде азыр мактангандардын заманы келбеди, аябай мактоо бири-бирин мактап атпайбызбы? Шүгүр дегенде терең маани жатат. Шүгүр деген өзүңдүн ошол ошого Аллага шүгүр деп атат. Мындан терең айтуу мүмкүн эмес. Көрдүңүзбү? Ал биздин шүгүр деген деле арабтын сөзү. Мүмкүн ошол жактан келди бизге. Каниет деген. Анан балким ошо Аллах алхамдулиллах дегенге бизде кыргызча так маани бере турган сөз жок. Шүгүр караганда ошо шүгүр деген мааниге жакын. Шүгүр деген кыргыздын канына ушунчалык сиңди бул өзү. Шүгүр дегенде оозуңан көк түтүн чыгат чыгат да, мен салыштырып айткандачы батыр. Мына ичиңден ушунчалык ыраазы болосуң да, шүгүр деп. Өзүң ошого канааттанасың да, ошол айтканга канааттанасың. Ошо Аллага шүгүр келтиресиң. Мисалы үчүн мен тамак ичип атканыңа шүгүр келтиресиң. Аллахка мактоо деп коебуз. Анан бул сиз айткандай бир өзүнчө бир сырттан бирөөгө айтып аткандай маанинде болуп калат да. Эми ичке жүрөктөн менен эме чыкпаган. Сага айтсам болот мактоону. Баягылыга мактоо. Мактоо деп айтпайт кыргыздачы. Мейли, бул боюнча дагы аалымдар да өз пикирлерин айтышат. Эми аларды биз анамына деп ал эмгегинде жарыяланды, бирок мына которуунун мыктылык эмесин туурасын айтып атабыз. Кыргыздын сөзүнүн тууралыгын айтып атабыз. Кеп ушунда. Эмесе могул жерде дагы бир аят бар да. Бул ушу Бакара сүрөсүнүн 29-аяты. Ошол мынагу бизде мурунку 4 котормочунун котормосунда мындай деп айтылып атат. Ал силер үчүн жер үстүндөгүлөрдүн баарын жаратты. Андан соң асманга максат кылды дейт.
Эми мен ошого буну да айтып коеюн, анан сөз кылалы. Ал Темиралы Кунашевго которуп атат. Ал силер үчүн жер бетинде баарысын жаратты дейт. Жер үстүндөгүлөрдүн баарысын жаратты дегенде, жер бетинде баарысын жаратты. Ошондон кийин жер асманга жай алды дейт. Бул Кунашевдин котормосунда болуп атат да. Тигилерде асманга максат кылды деп атат. Кимди максат кылат? Мен ошону сурайын деп аткам да, мына эмне ким Аллах асманга максат кылды же кандай? Көрдүңбү, эми мунун өзүн абдан Эгер чоң максат мизилдөөнөр керек кылды экен да. десек, анда Аллах бир асманга кандайдыр бир деңгээлде эме болгондой болуп атат да. Баягы мыкты экен мына талкууң мындай да. Биздин өзү мына тил илими менен кыргыздын тил сүйлөө маданияты, анан жазуу маданияты, адабий тили менен мына молдокелердин эсептешпегени да бул. Көрдүңүзбү, эки ажырым болуп калганда, ал которуп аткан молдолор, маселен молдоке деп коелу, ошол Алымбековду деле молдоке дейли, которуп атат да. Эрнис Турсунов дагы алар китеп жазган кишилер деп коелу кайсы бир. Бирок мынауында эгерде мамлекеттин өсүшү үчүн, мамлекеттин биз кандай дин мамлекеттик бийликтен же мамлекеттен сырткары деп айтканыбыз менен дин деген сөзсүз биздин турмушубузга активдүү аралашып жүргөн улуу касиет. Ал дин менен эсептешүү керек. Дин менен ошо көрдүңүзбү кандай которулуп атат, кандай маанисиз которулуп атат. Себеби мен муну сизден эмне үчүн сурап атканым, сиз ошо адабиятчы, тилчи катары ушул жерде мына асманга максат кылды дегенде, түшүнүксүз болуп калат. Биздин молдокелер балким катуу тийип калышы мүмкүн. Мен аларга айтып аткан жерим жок. Сөз бул Алланын сөзүндө болуп атат. Ыйык Курандын маанисин биз канчалык деңгээлде туура түшүнүп, туура кабыл алышыбыз керек. Ошондо болуп атат да. Эгер асманга максат кылды десек, Аллах Таала асмандан эмнени максат кылды анда? Бул мааниси ошондой болуп калат. Бул ачылуу элек бир илим болуп калды, талкуу экен. Бул өзү мен ушулардан улам жана окугум келбейт дегеним ошол да. Бузулган сөздөрдөн улам окугум келбей калат да. Эми мына бул жерде Темиралы Кенин котормосунда дагы бир кызык маселе пайда болду да. Мына ошондон кийин дейт, ошондон кийин асманга максат кылды дегенде которуп атат. Ошондон кийин жер асманга жай алды дейт. Асманга орун алды дейт. Демек асманда жер пайда болду дегендей маани берип атат да. Бул эми багы космикалык жердин пайда болуп аткан учурдагы түзүлүшүнөн ошол учурга апарып коюп атат да. Анан бул боюнча да өзүнүн укмуштай тафсирлери бар экен, мына ошо Курандын өзүнүн аркасында берилиптир. Эми ал өзүнчө сөз. Эми буну ушул бойдон коюп туралы, бул эми аалымдар дагы, окумуштуулар дагы, сиз дагы, мен дагы ойлонуп өзүнчө ала турган маселелер. Көрсө чындыгында эле бул Курандын биз көп нерселерин алиге чейин түшүнбөй, бага маани бере албай атканыбызга ушулар мына себеп болуп башталды да. Менимче буйруса мындан кийин ушу Куранды изилдөө дагы күчөйт, мүмкүн болушунча. Анан дагы көп нерсени билип алат болушубуз керек деген ойдомун да. Бул жакшы максатта, жакшы максатта. Эми дагы бир мынакей ошол эле котормого салыштырмалуу айталы. Бакара сүрөсүнүн 30-аяты кайрылы ошого келебиз. Биз сени мактоо менен аруулайбыз. Жана сени улуулайбыз дешти. Бул ошол 4 аалымдын котормосунда кетип атат да. Сени мактоо менен аруулайбыз, Аллахты айтып атат. Жана сени улуулайбыз. Кунашев которуп атат. Биз сени даңктап тасбих айтып жатабыз. Сени биз урмат кылабыз. Бакара сүрөсү 30-аят Кунашев. Демек бул жерде дагы мына жогорудагы аятта ала турган болсок, биз сени мактоо менен аруулайбыз. Демек Аллахты аруулап тазалоо деген бир процесс болуп атат да бу жерде. Баягы эме буну кантип түшүнсөк болот? Муну мындай да, бул эме Темиралы же кыргыз тилинин ушунчалык жардылыгынан болуп атабы же кандай? Жок, бул жарды эмес, кыргыз тилин жакшы билбегендиктен да. Кыргыз тилинин эрежелерин мына жакшы билбегендиктен аруулайбыз деген ал маани, аруулайбыз деген өзү эмне бул руханий тазалоо да, мына руханий тазалануу. Мисалы үчүн мен арууланам дейбиз да. Мактап аруулаганда биз Аллахты да аруулайбыз. Ошондой болуп калат да, сөздүн маанисин аруулайм ошо Алла Тааланы. Мен Алла Тааланын кулумун да өзү. Анан эми бул жерде ошондой күлкү келерлик сөз болуп калат экен, көрдүңбү? Буну маани бербей жүрөбүз да. Демек Куран бул өтө этият тасбих айтыш деген сыйынып деген мааниде айтылып атат. Сыйынып, тасбих айтып турабыз. Аллахка алхамдулилла, шүгүр келтиребиз. Аллаху акбар, субханалла деген жанагы тасбих айтып атабыз да. Аруулайбыз деген маани мындай айтканда арзан сөз болуп калып атат. Келегей сөз. Анан
Seni улуулайбыз дейт. Жана берки Канча улуулайбыз, берки эмнеге? Арыстанбек Алай деген батыр да көп сүйлөйт да, арулайбыз, улуулайбыз деп ага кишиде экөө сөзүн аны молдолорго карама каршы келген ой болгон менен булар сөздөрү да окшош. Демек бул жерде биринчи ошо аруулоо же болбосо аруулануу деген сөздүн маанисин так бул коюш керек. кыргыздын сөзү арулайбыз, улуулайбыз деген, улуулайбыз деген кыргыздын сөзү эмес. Нака сөз өзү болгондур, бирок ошентип айтылбайт. Ооба. Арулайбыз деп. Эми мынабу экинчи жанагы айтып атпайсың, сени биз урмат кылабыз деген. Ооба. Улуулайбыз эмес, урмат кылабыз. Урмат кылабыз да. Урмат кылабыз деп айтылат да. Сени улуулайбыз деп айтпайт да. Урмат кылабыз, сени ардактайбыз, же болбосо сага урмат кылабыз. Рахмат айтабыз, алкыш айтабыз деп айтат. Анан улуулайбыз дегени кандай болот? Эми мына дагы бир Жунус сүрөсүнүн 32-нчи аятында мындай деп атат да. Бул Аллах силердин чыныгы укуктуу эгеңер деп атат. Бул биздин 4 галымыбыздын которгон котормосу боюнча силердин чыныгы укуктуу эгеңер деп атат. А Кунашев жазып атат, Аллах силердин Аллаңар, силердин акыйкат эгеңер деп атат. Эми бул жерде мына укуктуу эгеңер дегенге кандай түшүнөсүз? Ушул боюнча тилчи катары айтыңызчы, ушул сөздүн мааниси кандай? Укуктуу мен Кыргыз Республикасынын укугу бар жараныммын деп айтсам. Укуктуу жараным. Бул чыныгы атуулумун деген мааниде. Мен аялымдын укуктуу күйөөсүмүн деп айтсам болот да. Мындайраак жалпак айтканда. Анан Алла укуктуу эгеңер деген Алла айтса болот бизге. Алла айтса болот, биз эмес. Пенде эмес, Алла айтса болот да, Кудай айтса болот. Эй, мен бул жерде Аллах айтып атат. Аллах силердин укуктуу эгеңер деп атат. Укукту айтпайт ал улуу касиет. Мен эгеңмин деп айтат. А эгер укуктуу эгеңер десе, анда ал кимден укук алды деген мааниге чыгып турат. Аллах Таала айтып атат, мен силердин укуктуу эгеңер. Анда Аллах кимден укук алды? Котормо мыкты экен, силердин акыйкат эгеңер деп атат. А бул жерде акыйкат эгеңер деп атат. Чыныгы акыйкат эгеңер Аллах. Жакшы экен. Мына дагы бир котормого, мына ошо акырында келе элемиз. Сөздү көп эме кылып койду окшойт. Сиз да чарчадыңыз. Жок, аны чарчабай эле чарчабайсызбы? Муну талкуулаш керек экен да, абдан талкуулаш. Эми мына дагы бир котормо, мына ошол эле котормодон алынып атат. Бул Күн сүрөсүнүн 1-аяты. Күнгө жана анын жарыгына ант. Мына буга чейинки бардык эле котормолор ошондой которулуп келген. Ушундай бекен баарында, Орусча котормолор деле ошондой кылып которот. Мисалы үчүн клянусь солнцем, клянусь утром деп ошондой кете берет да, кыска. А Тебиралы Кунашев которуп атат, күндү да, анын жарыгын да күбө кылып касам берем деп атат. Бул жерде күбө кылып деген сөз жок, мисалы үчүн аяттын өзүндө. А бирок бул ушундай кылып которуп атат маанисин. Муну кандай кылып түшүнсөк болот? Эми тиги 4 котормочу эгер чыныгы аны алган цитата анык да, мына күнгө жана анын жарыгына ант деген. Мына эми аны ачык деле карап мына өзү аны карадың да, болуптур карады, эми аны далилдеп бере аласың. Баягы өзүң, ага мен жооп берейин. Мен аны караган эмесмин. Аны сендей тирмеyi бар бир сабын караган жокмун. Мен жанагы окуп барат эле айныдым деген сөздү айтып атам да. Тиги котормолорго айныйсың да. Эми мынау жерде каласак, жанагы биздин мынау ата бабалар теңирчилик деген чыкпадыбы кийин? Теңирчилик деген бир жер сабаган батырлар чыгып жүрбөйбү, акелер? Ошону алалычы. Мен чоң атам эле 5 маал намаз окуп калгандан улам айтып аткан жокмун. Мен деле ошол атеизм коомунда тарбияландым. Улуу манасты окудум. Мен санжыра тарыхты жазган кишимин Кыргыздын. Казып. Тиги Кытай летописинен деп коелу бер жагын. Осек адабиятты жакшы билем. Бу теңирчилик деген дин жок. Мен билген эмесмин, көргөн да эмесмин дейли. Теңирчилик адабиятта дагы дегеле кыргыз тилинде лексикасында да болгон кыргыз. Ооба. Кудайдын бир аты Теңир. Бир аты орусча Бог. Бирөө Эге дейт. Бирөө мынабу калмак ойроттор жети суу аймагын бир кылымдай басып жаткан. Алар Бурхан дейт экен. Көрдүңүзбү? Бизде улуу жараткан деп айткан. Бирок Кудай деп айткан. Эгем, ак, жараткан. Эми ошол бизди айтып жүрбөйбү жанагы молдокелер өзүлөрү ошолорго каршы согуш ачканда айтып атат. Тиги теңирчилигиң эмне дейт?
Биз айга күнгө ташка сыйынганбыз дейт. Азыр деле ошентип Молдолор так ошол жерине сын айтат. Ооба. Өзүнүн которгону ошондой болуп калып атпайбы анда? Күнгө жананын жарыгына ант берип атпайбы булар дагы? Эй, кана Кудай? Ал ташты жараткан. Аллах күнгө эмне үчүн ант Ал бериш керек? эми менин Өзү ошол жараткан нерсеге туура. Улуу Теңир деген атаган чоң аталарыбыз, мен ошол кишилер алар мынтип бата берчү. Мен чоң атам бата бергенде кол талуучу, элдин колу талуучу. Жана согумга союп атканда түлөөгө. Ой, мага кезде атеисттер тез эле бата бербейби деп, мындай бата берчи. Улуу жараткан. Өзүң жараткан тоо ташыңдан айланайын, сууңдан айланайын. Тияка байлап айтат. Ооба. Көрдүңүзбү? Ал эми о ташың Тоо ташынан айлан. Тоо таш. Сен бизге биз сага сыйынабыз деп бир кыргыз айткан эмес. Айткан эмес. Ооба. Же сууга сыйынган эмес. Мазар деп мазарга барып деле Кудайга сыйынган. Жаратканга байлап туруп, ошол жараткан, улуу Кудай жараткан нерселерди, тоолорду, таштарды айтып атат алар. Анан мындай айтып атпайбы? Сөзмө сөз эле ошол мааниде болуп калып атпайбы? Күнгө жананын жарыгына ант дейт. Жана бир кокуй бир эме бар го, тиги нан урсун деп эле кармай калган кишилер бар го, бир Кудай Мисалы үчүн Куранды карап ат берем деп ант нан урсун, модас торкон урсун дегендей маселе да күнгө жананын жарыгына деп. Мына айтууга туура келет. Булар деле биздин коомдо ушу сабатсыздыктан улам чыгат. Демек ушу Курандагы ушундай сөздөрдүн баарысын атайын бир изилдөө менен Бул кабыл алыш керек турбайбы? Бул мамлекет болгондон кийин, мамлекет өз алдынча мамлекет болуп, ошо Куранда так которулуш керек. Курандагы түстөн түс идеологияга таасир берет. Демек бул жөнөкөй эле адам эмес. Буну ошо биринчиден кайсы тилге которуп аткан болсо, ошол тилдин мыкты адистери биринчиден. Албетте. Анан ошол да араб тилин дагы мыкты билген, ошол терминологияны түшүнгөн мыкты адистер которуш керек. Мында ошол биздин мечиттеги мына биздин муфтий ушулар муну абдан эске алыш керек. Куранды элге жеткиребиз десе, кыргыз баласына жеткиребиз десе, ошол тилде сүйлөш керек Куран. Ошол тилде орусча айтканда доступный болуш керек. Ошондон Кудайды тааныйт. Анан жана үстүртөн мына кечирип койсун. Мына муфтияттын ичиндеги чырлар жанагы башаламанды, коррупция дегендин баардыгы жөн жерден чыгып аткан жок да. Ай, бүткүл дүйнөгө шерменде болуп атабыз биз. Ал президенттер кой, 4 президенти мындай катары менен караланып, катары менен жексур болгон Кыргызстандан башка мамлекет жок тарыхта. Бул ачуу чындык баатыр. Ошол арасы келгенсип муфтий камалып аткан да Кыргызстанда. Баягы жылы муфтий чорныйлардын урдалып кетти деп тиги Мурат Аалынын убагында, мына Мурат Аал ажынын убагында. Мындан биз ошонун баардыгын бул теманы өзүнчө коелу. Ал темаң баары ошол улуу Куранга такалат. Пендечилик болуп кетип атат го дейм булардыкы эми. Пендечилик ошо сабатсыздыктан болот. Эми маселе ошондо. Анан экинчи мына мен сизге ушу дагы бир нерсени айтайын деп атам. Сөз мына ушу Куран жөнүндө болуп аткандан кийин, мына азыр ошо мына котормодогу ушул бир түшүнбөстүктөргө же болбосо бир катачылыктарга азыр кирип атабыз да. Муну кандайча биз туура түшүнүшүбүз керек деген. Биринчиден биз Куранды туура түшүнмөйүнчө, биз илимди дагы, исламды дагы эч убакта туура жолго кое албайбыз. Баракелди. Туурабы? Мен мисалы үчүн менин жеке түшүнүгүм ушундай. Бүгүнкү күндө бизде Куран көп окулабы же Курандан башка ошо ислам тууралуу окуулар көп окулабы? Куран да биринчи орунда. Бирок фактически андай болбой атат да. Андай болбой атпайбы. Азыр жайнаган. Мына биздин ошо Куранды ачып келгенде эле жана сиз айткандай түшүнбөстөн жаап коебуз дагы. Анан кийин мына ошо 7-8 кылымдардагы жазып койгон аалымдардын ошо трактаттарына ошолорго ссылка берип эле, ошолор менен эле ошо исламды айтып ошону менен чектелип калабыз да. Мен эми 60 жашымдан мына намазга жыгылып, мусулманчылыкка кайтып келип, башатым мусулманчылык эле, ошого кайтып келип ортодо адашып жүрүп дегендей. Мына мен дайыма өзүм мойнума алып ошону үйрөнүп азыр үйрөнүп атам муну. Мен ошо кайсы бир деңгээлде жазуучулук макамым бар деп коеюн. Журналист 40 жыл журналистикке ушу сөз өнөрү менен шугулданып жүргөн кишимин. Мен тамтаңдап ушуну изучаю деген орусча айтканда үйрөнүп аткандан кийин жанагы мечитке эле кошо көрсүн деп барып атат да көбүчү. Бул ачуу чындык. Ошол жерге барган, жума намазга барган балдардын баары көчөгө чыксаң башка балдар. Ошол эле балдарың салам айтпайт. Ошол эле жазап аткан. Bunun bari savaşlıktan, anjana başalamandыкtan. Mına Акаевдин убагында
1200'tey sekta катталган. Кыргыз кенедей 6 миллион кыргызында. Андан бери дагы канча? Мына ушунда бүгүн жанагы мөңкүп аткан атеизмин деп аткан, теңирчимин деп аткан акелерим дагы акыры бир өлүм ак деп айтылат. Өлүм келет. Ошондо ошонун көбүнө жаназа окулганын көбүн эмес, дээрлик жаназа менен коюлат жерге. Мөңкүсөң дагы мусулман болуп коюлуп атасың. Кыргыз болгон үчүн. Кайда качасың? Ана муну тааныбай көз ачык бойдон кетип атат. Экинчиден биз ушуну тааныбай, бул эми сен туура айтып атасың. Улуу Куранда мен эмес, улуу Лев Толстой таң калганда. Эйнштейн деген физиканын жанагы генийлери таң калганда Куранды окупчу. Мындай илимдин баары, адабиятыңды кой. Кечээкү биз адабиятты алалы. Мынагы мистик акындар деп коебуз. Жанагы Жамини, Низами, Руми, Омар Хайоми деген мына которуп бүткүл дүйнөнүн эмгичекти көп тираж менен басылат. Кайсы капырына да мен тамашалап айтайын, христианына дагы, буддизмине дагы. Ошонун баардыгы мусулман болгон. Ошонун баардыгы Кудайды даңктаган, Кудайга шүгүр келтирген. Ошол баарын биз ошол тааныш үчүн өзүбүз сабаттуулукка келишибиз керек. Өзүбүз окушубуз керек кайра-кайра. Анан эле бирөө келип эле Куранды кармата койсо, академик ордунан тура калып эле Куранды алып эле ал карматып аткан ким мына? Публичный телевизордон көрсөтүп атат. Мына калпайтсаңыз анда мына Куран урсун, мына Куранды карма деп карматып атса, анысы туруп алып Куран алып аткан шылымды көрбөдүк бай. Академик деген кишилер Куранды кимден кармап атат? Кимден алып атат? Мына ушул бизге чоң, биз эртең бүгүнкү эле экономикалык кыйроолорубуз, мынабу жардын башында турган эгемендик акыбалыбыз мынабу сабатсыздыктан келди. Биз бул Айтматовду мындай айтайынчы, жалпак тил менен айтканда, Айтматовду окуп жарытпадык, же Куранды окуп жарытпадык. Көрдүңүзбү? Же динчил болуп, мусулман болуп жарытпадык. Улуу Айтматов. Мен бир жерде ушуну кыстыра кетейинчи. Баягы Куран намазга жаңыдан жыгылып баян угуп жүргөн кездеримде бир мечитте, анын аты жөнүн айтпай эле коеюн, Айтматов жамандалып атат. Молдонун тили менен. Ал Айтматов деген зынаны жазган, Айтматов деген кудайсыз болгон деп. Эми ал жерден тура калып эле каяш айта албайсың. Анан мен 2-3 күндөн кийин Кылым карытар бир күн деген романды көтөрүп алып ошо молдого барганмын. Анан молдого ошону мен мына дептериме жазып койгом ошону. Эй молдоке, сиз Айтматовду жамандап көрсө ал мен нарындык молдом экен, нарындык экен мага жардеш. Анан сүрүштүрүп отурсам, кезинде ал милиция болгон молдо экен. Анан кийин аны муфтий болуп бир жерде баян айтып атат батыр. Имам болуп. Имам болуп. Имам болуп айтып атат да. Ошондо Айтматов Кылым карытар бир күндө мына дүйнөгө таралып кетти. Маңкуртчулук деген термини Айтматовдун. Ошол маңкурт уулун издеп Найман эне жолго чыгат. Найман эне. Бул 17-18 кылымдарды сүрөттөп атат. Ошол эне жолго чыгып атканда Ашхаду ла илаха иллаллах деп келмени айтып чыгат. Келмени айтып жолго чыгып атат. Кудайдан башка кудай жок дейт. Анан мен айттым, мен башкасын айтпай эле коеюн молдоке. Жазуучу ушинтип айтат эмени, баянды. Келмени жазып атат. Келмени Айтматов жазып атпайбы? 17-кылымдагы Найман энеге келмени айттырып аткан Айтматов. Ошол сиз кудайсыз деп атасыз. Анан жанагы Казангапты едиге жерге берген жерде даарат алып, ошо 4-5 жана Сабитчандай маңкурттарды жаназага тургузган жери бар. Анан ошолорду мен сүрөттөп айтып берсем, ал киши мен Айтматовду окуган эмес элем, кечиресиз деп менден кечирим сурап, эми жазбай эле коюңуз муну деп. Анан ошо боюнча жабылып барган. Ошон үчүн атымды айтпайм дебесизби? Туура, неге ушундай болуш керек? Айтматовдун ооба, Айтматовдун өзүндө ошо кудай таануу бар. Ошо киши таанып, ошого таянып жазган да. Экинчиден мынагы Айтматовдун ошо жанагы кыяматын алсак деле, бул ошол дин жөнүндө кетип атат. Дин жөнүндө, албетте. Абдий Калистратовдун ошондон башталып атпайбы? Мына чиркөөдөн качып чыгып анан акырында алкаш болуп аларды жок кылып, бул деген ошо христианствонун доору бүттү деген маанини берип атат мынакей. Элдерин качып кетти, акыры наркоман болуп жок болуп атат жакта деп. Бул жакта башка дүйнө турат деген мааниге келип атат. Экинчиден Кассандранын нени тамгасында Айрда ачык айтып атат, космостогу эмбриондордон бери көстө, Кудай жөнөтүп атат бизди. Кудай бизди жөнөтпөй жерге барбайбыз деп. Мына Кудайга али келе элек жандар
отказ кылып атканын айтып атат. Себеби адамзат бузулуп бүттү, бул жакта жашоо мүмкүн эмес дегенде мына бүгүнкү учурда айтып атат да. Ошол сыяктуу бул чоң коңгуроодо айткан ал киши баягы философиялык кеме менен келгенде. Баягы ушул жерден жөн эле жазуучу эмес экен. Мына мен жазуучумун деп ошон үчүн айта албайм да. Айтматов улуу илимпоз болгон. Улуу футуролог болгон. Улуу теолог болгон. Анан ошол баарын окуп анан бул Темиралы достун жазган мен китебин окуп чыккам. Айтматов экөө Айтматов бул Темиралыны ал гитаристиге экинчи маселе. Ошо Куранды ошо кызык жүргөн экен ошо киши. Анан бул кыргыздын эле бир эрбейген баласы маңдайына келгенде ошондо ыраазы болуп, ушу менен абдан тең ата сүйлөшкөн жери бар. Ал Темиралдагы кишинин катачылыктарын айткан жерлери бар. Абдан кызык да ошолору. Анан Айтматов ошол, "Ой, муну жазбайсыңбы? Кагазга түшүрбөйсүңбү?" деп айтып кеткен да. Анан мен тоба кылам деп бир чети шүгүр кылам Кудайга. Бул достун жанагы 2 китебин чыгарам деп мен 4 жылдан бери аракет кылдым. Мен өзүм китебин чыгарып албай жүрүп, мунун китебин чыгарайын деп гитарасын көтөртүп алып, далай жанагы урсактуу байларга черттиргем мен. Ошо акча үмүт өтүп да мындай айтканда. Китебин чыгара ал жок. Китебин чыгара ал десем, бирөө бул кыргыздардын өзү кандай кишилерге акча берет билбейм, өзү байларың ал гитарасына дагы тиги китеп чыгарабыз дегенде тыңшап койгон жок. Ал эмес жанагы Аалыке Байкуш жанталашып ошону чыгаралы деп а киши дагы эме кылды. Бирок мен азыр шүгүр кылам да. Көрсө Куран чыгыш керек экен. Мына азыр жөн эмес экен да бул. Ал китептер мына Айтматовдун бул кишинин негизги бере турган нерсеси ушул болгон экен. Анан былтыртан бул дос айтып калды, ушу Куранды мен которуп атам деди. Анан мен айттым, "Ай, темке бул молдеке Куран которулбады беле" десем, "Жок, мен аларды карадым. А мен дагы ыраазы болбой жүргөм котормо. Мага кабыл алынбай атпайбы? Тил. Мен аңды окуйм да." Анан кийин бүгүнкү күндө алар да өзү Алла ыраазы болсун. Мен сындабайм, а кишилерди да көтөрүп өзүлөр сатып жүрөт Куранды. Кандай кылып жүрөт? Канчалык деңгээлде болсо да аракет кылып атат да. А кишилер эми аракет кылды. Мейли ошол Надырбек Байкебиз да аракет кылды. Алла ыраазы болсун. Ал баягы алып эне дегенде окуганда деле ошентип илгери кыргыздар сабатсыздыгын жойгондо да ошентип жүрүп анан Улуу Айтматовдай жазуучу чыккан да биздин саптан, туурабы? Анан эми тетиги алгачкы жазуучуларыбыздан тартып. Анан аларга мен кусаматым жок. Бирок тил үчүн. Тилдин ал кыргыз тили бул кошмо тил эмес. Кыргыз тили өзү кыргыз эли байыркы эл. Мен муну байыркылыгын кыргыз элдин бир сыймыктандым баатыр. Ошону айтып коеюн. Мына 19-жылы жылдын башында Аскар Такибаев деген жигиттин ошол жеке Сауд Арабиясынын королу менен келишим түзүп, бу Сауд Арабиясында жыл сайын март айында Төө жарыш деген чоң фестиваль өтөт экен. Ошого 1,5 миң кыргызды алып барган. Ошонун сабында мен бардым журналист катары. Ошондо Мекеге, Мединага шүгүрдейин кадимки ошол жанагы умранын милдетин аткарганбыз биз барып. Ошол көптүн катарында мен Кабанын, касиеттүү Кабанын кара ташын 7 жолу жанагы бизче айтканда кепин, икром жамынып алып, жылаңач этим ошону баарын аткарып келгенмин. Ошол араб дүйнөсүн бүгүнкү күндө бүгүнкү арабтар ал башка арабтар. Мен улут жөнүндө айтып аткан жокмун. Мухаммед пайгамбардын мен ошол жерде айттым, "Ай, мен арабтар менен тамашалашам да. Аларды дагы бизге окшогон кишилери бар. Тилмеш менен айтып атам. Мухаммед пайгамбар силерге эле тиешелүү эмес, менин да Мухаммед пайгамбармын" деп анан сүйлөшкөнбүз. Ошол жерде биздин арабтар бүгүнкү күндө абдан байыган да. Булар таң калбай калган эч нерсеге. Байлык деген таң калууну токтотот экен. Мен мына кээде шүгүр дейм өзүбүз. Мына Ала тоодой жерде төөлөлүп биз жардыбыз. Изденүүнү да токтотот. Биздин мына як жарды болуп атат да. Биз рухий жактан жарды болуп атабыз. А башкасы бүтсө, эгер рухий жактан мына Куранды дагы мына светский адабиятты да мыкты окуп билимдүү болсок, ошондо жакшы лидер келет бизге. Ошондо элибиз ойгонот, кимди тандашты өзү билет. Анан багытка чыгабыз да. Эми мындай да, Дүйшөн агай, балким бизди көрүп отурган көрүүчүлөрдө кандайдыр бир деңгээлде биз ушу мурунку Курандарды жамандап ошо Темиралы Кунашевди мактап аткандай бир пикир пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен бир сөз кошумча айтып кетейин деп атам. Биз бул котормочуларга эч кандай дооматыбыз жок. Себеби канчалык деңгээлде болсо да булар аракет кылышты да.
Мурунку котормолорду Жана көрүштү, айтпадык. карашты бүт барысын аракет кылышты. Азыр эми бул котормого келдик. Буйруса бул дагы али көптөгөн сындарга туш келет, башка болот. А бизде бул жерде негизги бүгүнкү айта турган темабыз бул ошо кыргыз тилинин кудурети жана кыргыз тили ошо Куранды канчалык деңгээлде бизге бере алат. Биз кыргыз тилинде канчалык деңгээлде Куранды жакшы түшүнө алабыз деген темада болду да. Ошон үчүн мына тилчилер жөнүндө болду. Анан сизди мына адабиятчы, тилчи катары сизди чакырганыбыздын себеби ушунда болду. Ал эми арабча контекстте, арабча мааниси боюнча аны биз сөз кылбай эле коелу. Ал ошо аалымдар өздөрү сөз кыла турган маселе. Аны ошо билгендер өздөрүнчө сөз болсун деп атабыз. Бизде ошо негизги максат ошо мына кыргыз тили, арабтын ошо Курандын маанисин кыргыз тилинде канчалык деңгээлде туура жеткирүү деген маселе боюнча болуп атты да. Анан ушу мен ушу акыркы сизге бир суроону берейин деп атам. Мына ушу Куранды окуп изилдеп жүргөн же болбосо ушу Куранды жөн эле окурманы катары деле ушу ким болбосун биринчи алган деле ушу суроо пайда болот да. Бул Куран жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй бир карапайым адамдарга тиешелүү нерсе эмес экен. Бул ошол кайсы элде болбосун, ошол элдин ичиндеги эң сабаттуу, эң билимдүү адамдар үчүн берилген маалымат экендигин түшүнүш кыйын эмес да. Себеби Куран өзү да ошентип айтып атат. Анан мынакей биз ушу ислам дүйнөсү дегеле мына ушу 14 кылым өттү. Гүлдөп, өнүгүп жеткен учурлар болду. Акыркы учурларда кайра аркага кеткен учурлар болду. А бирок баарыбыз түшүнөбүз да. Аллах Таала адамзатка кыяматка чейинки жол баштай турган ушу эреже катары мына Куранды бизге берди. Бул мусулман бизге эле эмес, жалпы адамзатка берип атат. Бул акыркы арабтарга же кыргыздарга тиешелүү эмес, бүтүндөй жалпы адамзатка тиешелүү нерсе болуп түшүп атат да жол. Анан бүгүнкү күндө мусулмандардын ушу Куранды кармап окуп жүргөн мусулмандардын абалы негизи көп жагынан ошо илим техника жагынан болобу, маданият жагынан болобу бир топ аркага чегинип калды да, аркада калып калдык. Эми көп жактарын айтпай эле коелу, бизден маданият, техника жагынан өсүп кеткендер материалдык жактан, илим жагынан өстү, бирок ыйман, адеп, ахлак жагынан өсө алган жок. Аларды азыр көрүп атабыз, ошонун аркасынан жок болуп баратышат. Бул бүгүн чындык эле. Биздин ушу кемчилигибиз эмнеде болуп атат? Ошол адамзатты алдыга баштап кете албай, ушундай бир туңгуйукка капталганыбыздын. Эми барып келип эле ошол бийлик системасына такалат да. Биздин мына 30 жылдык эгемендик быйыл 30 жыл толот. Ошол башында биз талкалоо деген саясат жүргүзүлгөн ошол Акаевдин убагында. Акыл эстүү адамзат даяр нерсени талкалап иш жасабайт. Бул мына жерде айтып атат, мына Имра сүрөсүндөн мен бир пикирди жазып койдум эле. Бул калайык үчүн баян, такыба пенделер үчүн туура жол жана насаат деп атат. Эл үчүн бир баян да, жалпы эл үчүн бир баян айтылат экен. А такыба деген ким? Такыба деген маселен дагы эле өзүмдүн атама келейин, тарбия берген кишиден. Ошол киши айтчу. Эми ал бул кыргыздын сөзү. Балам, мен десем укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба, калп айтпа. Бул күн түн айтат, ашты айтат, тойду айтат, учкаштырып өңөрүп жүргөндө айтчу. Бирок таң каларлыгы деп атам, мен бир повестинде жазып атам. Өзү ошону так аткарчу. Мына ошону такыба адам. Такыба адам ал айтып эле койбой, өзү үлгү болгон адам. Ошо. Ал эми Куранда да ошондой. Куранды эле күндөп түндө окуп эле жатка билген эле киши такыба деп айтылбайт. Аны аткара билген адам такыба деп айтылат. Менин түшүнүгүмдө. Ошол Курандагы айтылган жана кыргыз эмне үчүн ак деп, ак дин деп бир жерде жазылып, Кудайга түз ишенген эл. Түз ишенген эл, тааныган эл, байыркы эл. Кудайды. Ошон үчүн ак деп атат. Өлүм ак. Ичкен, жегендердин баары ак деп атат. Бул эми комплекстүү түшүнүк дейли. Анан эми биз ошол актыкты тандыктагы колубузда байлыктын баарын талкалап, анан жана мектептериң, тиги буларың мугалимге айлык төлөнбөгөндөн, чай, самын менен төлөнүп калгандын мына кесепет. Жыйынтыгын эми көрүп атабыз. Бир сабатсыз коом пайда болду. Көрдүңүзбү? А сабатсыздык бар жерде
Ал сабаттуулук деген дипломдордон же болбосо диктанттардан же тигилерден турбайт. Сабатсыздык деген биринчи көкүрөктүн сабатсыздыгы, экинчи кат сабаттын жоктугу, үчүнчүсү окумалдык сабаттуулук жөнүндө айтылат да. Ошол өксүктөрдүн баардыгы бизди өксүтүп, ошол чыныгы адамды таанууда, чыныгы акыйкаттыкты таанууда жана булаңгыр тумандаган акыбалга келгенибизди мойнунга алышыбыз керек. Бул турмуштун ар бир эмесинде көрүнүп, мына тастыкталып атат. Муну дагы айталайын. Бул муфтиятың же болбосо президенттик башкарууң бул эске тутуп билимди, илимди эки тарабы тең алдыга коюш керек. Биринчи орунга коюш керек да. Мына Куранды дагы биз Куранды тааныганда айтып атпайбы? Ошол Лев Толстойдун сөзү бар да. Ушу тааныган. Ой, күч ушул жакта турбайбы? Мен опсуз күчкө ээ болдум деп жазган кайра. Опсуз күчкө ээ болот. Көрдүңүзбү? Куранды таанып, ошол илимди чыныгы Мухаммед пайгамбарыбыздын өзүнүн эле жүргөн турганын окуган киши Куранды кое туруңуз. Куранга тиши өтпөй эле мына Мухаммед пайгамбар жөнүндө дагы көп жазылды да. Бул да которулуп атат. Бул дагы өзүнчө маселе. Эгер Мухаммед пайгамбардын өзүнүн жүргөн турган жазаганын ал киши жомок эмес, ал киши бизге окшогон инсан болгон, Кудай Алла Таала кечирсин. Ал да азап тозокту, трагедиялуу турмуштарды башынан өчүргөн инсан. Бирок Кудайдын элчиси. Алла Тааланын элчиси. Алла Таала эмнени жеткирдисе, жеткирген ошо. Эч нерсесин булбай жеткирип бизге берген адам. Көчө бир жерде телевизордон талкуу жүрүп атат. Бул одиночество деген жалгыздык. Анан жалгыз жанагы Арыстанбектин улуу Арыстанбек ырчынын кийик жөнүндөгү айтканын айтып атат да. Ошол жаман сөзү аны оку эмедейт, жанагы элиң менен бийиксиң, элиңден ажырасаң кийиксиң деген маанини айтатын да. Эй, кийик деген өзү. Мен мына жалгыз ээн менин аялым айткандай, бирөөлө сени сайгылап аткансып эле ээн деп калдың деп мындан көп жыл мурун айткан. Мен Кубат Тусвалиев деген устатым бар. А киши ошол дервиш болуп ээн деп жүргөн. Адам жалгыз жүргөндө жана акылың анан өзүң менен өзү анан таануу деген өрчүйт экенин биз жанагы Мухаммед пайгамбарга салыштырсак, Мухаммед пайгамбар үңкүрлөрдөн кабыл алган. Ийик болуп жүрүп мындай айтканда. Ошондо биринчи адам Хадича энебиз тааныган да. Эй, ал киши коркуп атат да. Сабатсыз да. Келип коркуп атат. Оку десе окууну билбейм деп атат. Жаз десе жазууну билбейм, мындай жалпак тил менен айтат. Анан Хадича энебиз айтып атпайбы? Коркпо деп атат. Ай, сен өзүң жүргөн турганың менен чынчыл адамсың, акыйкатсың. Сен ошон үчүн сени тандап сага жөнөтүлүп атат деп атат. Ошол киши кабыланып анан Мухаммед пайгамбардын үстүнө жугунду куйушту. Ал ким жолукканын билди да. Ооба. Анан Пайгамбарга ким жолукканын ошону тааныган биринчи мусулман пенде Хадича энебиз. Мына аял менен эркектин түшүнүүсүн кандай айтылып атат бул жерде. Анан Мухаммед пайгамбардын үстүнө жугунду куйган да. Ошону көтөргөн дагы киши кайра киши. Ошончолук тазалыгына карабай. Сынды айтканды кой, сын айтып койсо эле анан мөңкүбөш керек. Ал жугунду куюлуп атат кайра. Бүгүн деле куюлуп атат. Анан ошону чыдап көтөргөн киши анан пайгамбар болот экен да. Экинчи мен кошумчалайын. Мына Арабия чөл экен. Арабия Кыргыз жери Ала-Тоо деген аймагыбыз 94% тоодон турат. Арабия 99% чөлдөн турат экен, кумдан. Анан мен айттым, ушул жерден пайгамбар чыкпаганда Бейиштин жеринде болгон жерде бизден чыкмак беле. Жалаң азап экен, ал жерде 3 күндөн кийин өлөсүң, суу жок. Ошол жерден чыккан пайгамбар. Анан эми муну Кудай кааласа Алла разы болсун. Заман турсак бу абдан муну бир түшүнүп окуп, мен кызыккан, мен ушуну аңдап түшүнөйүн деп далалат кылып жүргөн кезде ушундай суроолорго чакырып атасың. Рахмат. Бу Темиралы достун которгон котормосу кут болсун. Алла күч берсин. Абдан мага жагып мына окуп атам да. Ошол мен карандаш менен чийип окуган кишимин. Кийин мына кайсы китеп болсо да чийип окуйм. Ар бир сөздү. Сиз окуп бүткөндөн кийин дагы бир сөзгө келет экенбиз анда. Ошондо мен өзүм баштайм. Ушу талкууларды, аалымдарды жанагы атеизмин деп тиги кокон пеш кылып жүргөн корозтой болгон акелерин чакырып алып, анан ушуну талкуулап, ай мына окугулачы, муну көргүлөчү. Анан силер дагы бир ушул жерде кошумчалайын, былтыр
телевизордон көрсөтүп атат мурдагы жылы. Мына Лондондун өзүндө Европанын чогортосу, Европанын маданиятынын борбору деп Лондондо 37 мечит бар экен. Ооба. 37 мечит. А бизде сыңгылып атат, бүт эле мечит салынып атат деп. Лондондо 37 мечит бар экен. Ошондо бир Мусулман эмес өлкөдө. Мусулман эмес да. Тиги христианство болгондо да ошо католиктердин борбору деп коелу. Ал эми бир имам эшиктерин баарын ачтырып, анан молдолорду жанагы өзүнүн кызматкерлерин эшикке чыгарып, элге даават айтырып коюптур. Элге мындай деп да. Ай, англисче сүйлөтүп, киргиле, мечиттин ичин көрүп чыккыла депчи. Анан ошо мечитти көрүп чыккан лондондуктар айтып атат. Жана ар түрдүү эл бар да. Жөн эле кызыгып көрүп чыккан чыгыш үчүн айтып атат бирөө. Бир аял киши айтып атат. Ой, бул укмуш турбайбы, ажайып турбайбы ичи. Биз муну бир караңгы деп атат да, бир кокуу жер эсептеп эле качып жүргөнбүз. Террор бар, терроризм. Монастыр сыяктуу элестеткен да. Бул жерде терроризмдин уюгу экен деп. Анан биз көрдүңбү ошол имамдын акылдуулугун да. А бизде деле ошондой жасаса болот да. Адашкандардын баарын ар кандай жол менен алып келиш керек. Анан мечитте туруп эле айта бербеш керек. Илгери Мухаммед пайгамбардын сахабалары нанды курчунуна салып жөө даават айтып динге тарткан. А биздин молдолор бүгүн мечиттен чыкпайт. Мен сын айтып коеюн. Сын айта турган учур. Себеби атыр катастрофалык акыбалдар өздөрү чыгыш керек экен анда. Сиздин айтышыңыз боюнча. Мен жанагы сумкамды көтөрүп жүргөндөй Ош базарынбы, мына Ош базары кагылайын касиеттүү жер, бүт азык түлүк барчы ошол жерде антисанитария. Ош жерде эмнени кечинде барсаң бир ушта арак ичип атат, бир ушта мына кыргыздын турмушун бүгүн Баткенге же ат башыга барып эл кыдырбай эле мына Ош базарынан көрсөң болот трагедиясын. Ошону бир молдо басып барабы муфтий Ош жерге же президент басып барабы? Мына суроо туулат баатыр. А Мухаммед пайгамбар ошонун баардыгын жөө жүргөн, төзү менен эл кыдырган, ошол убакыттын баардыгын согушуна да катышкан, баардыгына жанагыдай жугунду куйганына чыдаган, сабыр кылган, ошо энтип анан кайран динден тикелеген да. Мына ошону биз таанып билүүнүн жолун издешибиз керек. Ошонун бир өбөлгөсү мына азыркы жаңы котормо. Мен окуп атам. Кудай буйрса, баардык жакшы пикирлер, жакшы ойлор, мейли сыны болобу алдыда. Ага Кудай насип этсин, улуу Аллах бизге күч берсин, жашоо берсин, аманат жашоодо ошол динибизди тааныйлы. Жанагы кыргызыбыз деле ар бир макал лакабыбыздын баары ошол мына салтыбызды айт. Бүт эле ушу мусулманчылык менен үндөшүп турат да. Дал келип айкашып турат. Биз кантип анан башка диндебиз деп мөңкүйбүз. Кандай биз акыбыз бар. Ата бабабыз ошол арыкты чаап келип, анан Мухаммед пайгамбар алып келген дин менен анан айкалышып эле сонун кеткен. Биздин алатоону бир сахаба келип же бир өгел кылычтап багынткан эмес. Биз даяр болгон кыргыз эл ага. Өзү даяр болгон эл. Ошо Куранда да бир ушундай аят бар экен. Алар муну дейт, ошо Куранда айтып атат. Өздөрүнүн балдарын тааныгандай таанып алышат деген аят бар да. Ооба. Ошол демек кайсыл бир эл жөнүндө болуп атат. Албетте. Ал арабтар жөнүндө айткан жок ал жерде. Демек ушундай элдердин бар экенин жөнүндө айтылат да. Эми сөзүбүздү ушуну менен кыскарта алагал. Менимче жакшы пикирлешүү болду. Ошо жараткан Аллах Таала баарыбыздын жолубузду ачык кылсын, илимибизге илим кошсун. Дайыма ошо өзү ыйык Куранда айткандай, ошо адамзаттын жолун, ыйык жолун, ак жолун улантууну баарыбызга насип кылсын. Сизге чоң рахмат. Алла разы болсун агай. Өзүңөргө да рахмат.